Жалал Абад шаарында 16 жашка чейинки балдар социалдык мекемелерде баш калкалап келет. Алар мындай жагдайга түрдүү себептерден улам кабылган. Алсак ата-энеси ичкиликке берилип, же миграцияга кеткен учур. Үй бүлөлөрдүн эки ажырымга түшүүсү жана төрөтүүнөн эле кароосуз калгандар. Учурда шаардагы Акбермет балдар үйүндө 7 бала тарбияланууда. Жеткинчектердин эң кичүүсү 4 жашта болсо, улуусу 17 жашта. Тамак ашы дайын, эч качан неме үзбөйбүз, эттерди үзбөйбүз. Малында беребиз. Анан кийин жылуу төшөк, жылуу үй, анан биеден качпайт, жакшы эле азыр нормальный болуп калды. Балдардын бардыгы эле жакшы, бири-бирине отношениясы деле жакшы. Бизге деле сыйлап жакшы эле неме кылышат, мамиле кылышат жакшы эле. Кийимдерин алып беребиз, жакшы кийинишке аракет кылабыз да, мынтип мен баягы детдомскийге окшошуп турбайлы деп аракет кылабыз. Эми баары деле өздөрү деле неме болуп жүрөт да, эми детдомскийбиз деп анан сыртка жазгыла деп канча жолу айтты да. Жазбагыла дейт да, бизди билбесин, что ушул детдом экенин билбесин деп намыстанышат да. Анан биз деле ошого кой жакшыраак кийинсин, барсын ушу элдин катарынан калбасын деп эле ушу ата-энесиндей неме кылабыз, сырдашат кадимкидей биз менен. Ата-энесиндей болуп калганда биз. Мында балдар үчүн керектүү шарттар жаратылып, үйдөгүдөй ыңгайлуулук түзүлгөн. Тарбиячылар да балдарга мээримин төгүп, ар тараптуу өнүгүүсүнө салым кошуп келишет. Бул мекеме калыптанып калган балдар үйлөрүнө салыштырмалуу, алар 18 жашка чейин каржылык колдоо көрсөтүп, турмуш тиричилигин алып кетүүсү үчүн кесиптик билим алуусун камсыздайт. 9 бүткөндөн кийин лицейге окууга киргиздик. Эми лицейге 9 бүткөндөн кийин киргизип койсок, алар дальше окуп алса, кыйналбаш керек да. Оны 18-ге чыккандан кийин мындай жашоо каякта барбы жокпу? Анан өздөрүнүн тиричилигин өздөрү алып кетиш керек деген ойдо. Анан ошону окутуп койдук, азыр окууда 1-курста. Ата-энесинен кароосуз калган балдардан сырткары ар түрдүү турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар да бар. Алар үчүн Жалал Абад шаарындагы Ак жол балдарды комплекстүү реабилитациялык борбору иш алып барып келет. Аталган жай 6 ай мөөнөткө чейин кароого алынып, зордук зомбулукка кабылган жана жүрүм-туруму өзгөчөлөнгөн балдарды тарбиялап, коомго кайтарууга басым жасашат. Бизде бүгүнкү маселебиз балдарга мончо куруу. Иш план түзгөнбүз. Буйруса ошол алкакта ошо балдарга мончо куруп алсак, ошол биринчи кезекте. Калгандарыбыз жетиштүү эле. Душубуз бар, эмебиз бар, спорт площадка бар, негизинен бардыгы эле. Сузактан 30 август күнү, 19 жылдын 30 август күнү 6 бир тууган келди. Алар негизинен ошо үй бүлөсүнүн ошол чыр чатагынан 6 бала кароосуз көчөдө калган. Анан бизге алып келип, бизде 2 ай тарбияланды. 2 ай эмес, 1 ай тарбияланып, 1 ай тарбияланып, кайра ошо өзүнүн атасынын бир тууган агасы, мындайча айтканда абасы алып кетти. Жалал Абадда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да бар. Унутта калбай, аларда шаарда жайгашып, 1970 жылы негизделген балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси камкордук көрүп келет. Азыркы учурда бул жайда 5 жаштан 18 жашка чейинки 116 бала бар. Алардын 50%га жакыны өз алдынча аракеттенүү мүмкүнчүлүгү жок төшөктө жаткан балдар. Аталган мекеме толук кандуу шарттар менен камсыздалган заманбап жаңы имарат салынып, пайдалануу алдында турат. Биздин имаратыбыз чында Борбордук Азиядагы жок проект болуп эсептелинет. Ички пандустары менен, лифттери менен, өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин хозблогубузга дагы абдан жакшы ушул заманбап кир жугуштар, коргото турган аппараттар, үтүктөй турган жана чоң үтүктөгүчтөр, ошондой эле жакшы жана балдарга функционалдуу кроваттар, негизи эле ушу балдарды реабилитациялоо жакшы бир борбор болуп турат. Өзүбүздүн балдарыбыздан сырткары ушул бир күндүзгү бөлүм ачабыз. Жалал Абад шаарында балдар үйлөрүнө жана социалдык мекемелерине шаар бийлиги атайын каражат бөлүүдөн сырткары байма-бай кабар алып келет. Балдардын эс алуусу жана оюн зоокторун уюштурууда унутта калбайт. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.